Дагы бир кан төгүүдөн кийинки ачуулуу түн. Бул батыш жээктен бир көрүнүш. Палестиналыктар Израилдин Газага чабуулунан мерт болгондор менен жаракат алгандар көбөйдү деп нааразылык билдирүүдө. 10 миң демонстранттар Рамалла шаарынан Чыгыш Иерусалимге жүрүш жасады. Кеминде 2 палестин жараны мерт болуп, 200дөйү жаракат алды. Бул окуя Бириккен Улуттар Уюмунун Газадагы мектебинде баш калкалагандар чабуулга кабылгандан кийин орун алууда. Андан 15 киши каза тапкан. Бул айым израилдиктер жолобогула деп кыйкырып жатат. Алар үйүбүздү талкалашты. Анан биз баш калкалаган мектепке сокку урду дейт ал. Жабыркагандардын көбү коопсуз деп жакынкы ооруканага барышкан. Бирок мектеп чабуулга алынгандан кийин 1 саат өтпөй оорукананын дарбазасына да ракета түшкөн. Израиль жөн жай тургундарды бутак албаганын, Хамас карапайым жарандардын артында жашырынып жатканын айтууда. هذا كذب Бул صراحة. калп. Израилдиктер Газадагы ракеталар кайсыл жакта катылганын көрсөтүшсүн. Our forces were receiving Оорукана жактан биздин аскерлерди көздөй ок атылган. Эгер биздин аскерлер жооп кайтарса, анда чын эле ал ракета бизге таандык болушу ыктымал. Бирок бул окуяны иликтешибиз керек. Ракета кимге таандык болсо да, газалыктардын кайгысы өсүп, курмандыктар көбөйүүдө. Ооруканалар жарадарларга, өлүкканалар жансыз денелерге жык толгон. Алардын көбү жөн жай атуулдар.